Allah sözünün psixikalik effektisi жөнүндө. Мындан biraz murdarak Niderlandiyalik psixolog professor Van der Hoeven ıyık Kur'an'da oku jana Allah деген сөздү кайталоо процесси учурунда өзү ачкан bir açılış тууралуу кабарлады. Professor өзүнүн ачылышын көптөгөн пациенттеринин үстүнөн 3 жыл бою жүргүзгөн терең изилдөөлөрү менен тастыктайт. Анын айрым пациенттери мусулман эмес адамдар болушкан жана алардын көпчүлүгү арабча бир дагы сөздү билишкен эмес. Бирок аларды Аллах деген сөздү туура айтууга үйрөтүп, анын натыйжасы маанайдын чөгүүсү, депрессия, сарсана басуу жана психикалык чыңалуулар сыяктуу илдеттер менен ооруган адамдар үчүн эсти оодара турганчалык өзгөчө эффективдүү болуп чыккан. Психолог мындай дейт: арабча билген жана Куранды регулярдуу түрдө окушкан мусулмандар психикалык илдеттер менен ооруп калуудан араб тилинде Кудай деген маанини туюнткан Аллах сөзүн кайталоо аркылуу корголгон абалда болушат. Ошол эле учурда ал психикалык илдеттерди айыктырууда Аллах деген сөздүн ар бир тамгасы рол ойной тургандыгын да ачыктаган. Өз изилдөөлөрүндө Ван дер Ховен Аллах сөзүнүн алгачкы эле А деген үндү тамгасын айтуунун, башкача айтканда, анын тыбышынын өзү эле адамдын респиратордук дем алуу системасынын иштөөсүн контролдоо менен дем алууну камсыздап турарын баса белгилейт. Ал эми үнсүз тыбыш саналган велярдуу Л тамгасынын араб тилинин манерасында айтылуусу. Бул тыбыш айтылган кезде тил таңдайдын жогорку бөлүгүнө учкай тийип, кыска пауза жасоо менен андан ары ал пауза кайталануу аркылуу узакка созулат. Дем тартууну, аспирацияны жайлатат. Аллах сөзүндөгү акыркы Х табышын айтуу болсо, өпкө менен жүрөктү бири-бирине байланыштырып жана ошол байланышуу өз кезегинде жүрөктүн согуусун жөнгө салып турат. Бул изилдөөдөгү акылды айран калтырган дагы бир факт изилдөөнү өткөргөн Ван дер Ховендин ислам динин карманган мусулман киши болбогондугунда жатат. Бул баян Куран менен дарылоонун жолдору аталыштагы китептен алып баяндалды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Ихро медиа каналыбызга катталыңыздар.